Биздин распределение болсо 110 киловатт Казарманга чейин барат. Казарманда бар. Каныбек Садыков Нарын жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасында диспетчер кызматын аркалайт. Каармандын айтуусунда ар бир кесип ардактуу демекчи жөнөкөй диспетчердин жумушун аткарууда бир топ төмөнтүйшүктү жаратат. Ошондон улам ал мөөнөт учурунда телефондон көзүн албайт. Азыр кышка даярдык жакшы эле. Класс напряжение 110, системада азыр 116 киловатт болуп атат. 220 жагыбыз 220, кышка даярдык жакшы эле. Ар бир подстанциясына 2 жыл болуп калды. 25 000 трансформатор алмаштырылып 40 000 мегаватт ампер трансформаторлор коюлду. Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн жыл башында алдыга бир нече пландар коюлуп, жыл жыйынтыгы менен бардык иштер жүзөгө ашырылган. Тактап айтканда техника жаатында бир катар өзгөрүүлөр болуп, көмөкчү чордондор жаңыртылган. Жемиштүү болду өткөн жыл бизге капиталдык курулуш боюнча 22 миллион сомго жумуштар жасалды. Айта кетсек, Арал көмөк чордонунда дежурныйлардын отуруп иштөөсү үчүн служебно бытовой помещение курулду. Суу жеп кетүү коркунучу болуп турган бизде ат башы кес үгүт 110 киловольт аба чубалгысында опораларыбыз бар эле, 3 опора. Ошону которуп, кайра башка жаңы нукка которуп, жаңы опораларды коюп алмаштырып алдык. Ал эми дал ушундай эле иш-аракеттер аймактарда да аткарылып, оңдоп түзөөгө муктаж бир нече көмөкчү чордондор алмаштырылып, калк кызматына коюлган. Маселен, өткөн жылы 18 миллион сомго ремонттук иштер жүргүзүлүп, азыркы учурда электр жарыгы үзгүлтүксүз берилүүдө. Нарын бир көмөк чордону Нарын шаарында жайгашып, Нарындын жарымысын үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга арналган. Бул көмөк чордондо буюрса май толтурулган 3 дана өчүргүчтүн ордуна жаңы заманбап элегаз өчүргүчтөрүн коюу пландаштырылып жатат. Жалпысынан аталган ишканада бүгүнкү күндө 236 адам элге жарык берүү үчүн иш алып барышууда. Ал эми маал-маалы менен жарыктын өчүрүлүп жатканынын олуттуу себептеринин бири жаратылыш кырсыктарынын болуп кетүүсү менен түшүндүрүлөт. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар.